Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Дагы бир жумадан кийин парламенттик шайлоо өтөрүн билесиз. Кудай буйрса, ошол күнү акыркы бир айдан бери айтылып жаткан чакырыктардын, үгүт иштеринин анан акча таратуучулардын аракетинин натыйжасы көрүнөт. Мына ошол күнү элибиздин чыныгы каалоосунун көрсөткүчү аныкталат. Чын эле кыргыз эли таза инсандар менен таза бийликти каалайбы, же бул сөздөр болгону жөн гана кооз сүйлөөнүн аракетиби, ошол күнү көрөбүз. Эгер элибиз чындап мекенчил уул кыздарын тандаса, демек элибизде мекенчилдик сезим ар кандай азгырыктарга карабастан жашап келе жаткан болот. А эгер акчалуулар менен бийликтегилердин партияларына ээрчип кетсек, анда демек биз ошондой халк экенбиз деп калыштан башка айла жок болот. Өз тагдырың колуңда деген сөздүн чыныгы реалдуулугу бүгүн сиз менен биздин жашообузда ордун таап турган күн. Мындай мүмкүнчүлүк күн сайын эле келе бербейт. Бүгүн бийлик элдин колунда турат. Бирок 5 октябрдан баштап абал толугу менен башка жака өзгөрүп кетиши мүмкүн. Күчтүүлөрдүн таягын жеп, акчалуулардын азгырыгынан качып, Аллах арам кылган нерседен өзүн тыйып жүргөн мекенчилдердин көп экенин көрүп турабыз. Алар колунан келишинче башкаларды да туура жолго чакырып жүрөт. Түз болууга, добуш сатпоого чакыргандарды көрүп кубанасың киши. Демек элибизде акылмандык, ыймандуулук күчү өкүмүн сүрбөй калбаптыр. Демек элибизден таза шайлоону күтүүгө, үмүт кылууга болот экен деген ишеним пайда болот. Элибиз баарын көрүп, түшүнүп тургандыр. Бүгүнкү шайлоо арам акча менен ак үмүттүн күрөшү болуп атат. Акчасы көптөрдүн көзүн ушунчалык май баскан заманга келгенибизди байкадыңызбы? Алар сизди адам катары эсептебей калганына ынандыңызбы? Жалгыз сизде эмес, бүтүн бир үй бүлөңүздү, бүтүн бир кыргыз элин сатып аламын деген деңгээлге жеткенин көрдүңүзбү? Бул көрүнүш мамлекетибиз үчүн өтө кооптуу эмеспи? Мамлекеттен да бай болуп кеткендердин колунда калсак, кыргыз эли ким болуп калат? Жаран болобу же паспорты бар кул болобу? Бүгүн маселе мына ушуга келип турганын түшүндүңүзбү? Шайлоо өнөктүгү бул нерселердин бетин ачып берди сияга. Анан дагы бир нерсе. Ансызда чачыранды болуп, биринин сөзү бирине анчейин жага бербей турган саясий жана социалдык абалдагы кыргыз элибизди бүгүнкү шайлоо ого бетер бөлүнүп жарылууга алып келип отурат. Айрыкча мына миллиондорум менен мандат аламын дегендер бүгүн кан төгүүгө да даяр экенин көрсөтүштү. Алардын таламын талашып колуңузга кетмен күрөктү көтөрүп көчөгө чыгып албаңыз. Сиз күрөк менен миллионер кожоюнуңузга ишенип, башка партияны колдоп аткан адамды баштан ары чаап салбаңыз. Сиздин андай кылганыңызга бирөөнүн бир тамчы канын агызуу эмес, сөгүп, кыйын болуп көңүлүн оорутканыңызга да бул мандат менен ооруган байлар арзыбайт. Карапайым эл карапайым турмушун уланта берет. Коррупционерлердин сазайын берүүнүн бүгүн бир гана мыйзамдуу жолу бар. Өзгөндөгү аксакал айткандай, бүгүн сиздин добушуңуз коррупционерлерге накта снайпердин огундай болуп тиет. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Жемкорлордун желин бүгүн таза адамдарга добуш берүү менен чыгарыңыз. 4 октябрь күнү гана ушундай кыла аласыз. 5 октябрь күндөн баштап бул мүмкүнчүлүк сизден кетет. Анан сизди эч ким издеп да барбайт. Паспорт чогулткандар да, акча көтөрүнүп келип жаткандар да жоголуп жок болушат. Бүгүн Кыргызстан өлкөбүз сизден бир гана нерсени суранып турат. Добушуңузду сатпаңыз. Саламатта калыңыз.